Урматтуу туугандар, азыр бул жакта куудулар көп экен, кыскача эле куттуктап коелу деп мен саясатчылар менен куудуларды ээрчип чыктым. Бир аз сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктап койсун. Биринчи сөздү эми экс президент Роза Отунбаева кыстын кыркча уулу дейт. Роза эжебизге сөз. Кол чабуулар болсун эми саясатчыларга. Рахмат. Биз убактылуу өкмөт билесиңер, абдан бир кыйын убакытта келгенбиз. Бирок ошого карабай мен аял башым менен башында туруп мамлекетке тынчтыкты орнотком. Кыскасы, как Бабановдун апчеси катары мактанып коеюн. Бир кол чапкан. Көңүл буруп ушинтип маданиятка салым кошуп турганыңарга абдан кубанычтамын. Мамлекетти мындан дагы абдан бир өркүндөтсөк жакшы болмок, бирок 1,5 жыл аз экен. Келгенимде анан кетип атканымды эле билем, башкасын билбейм. Рахмат. Чоң рахмат. Эми кийинки сөз куудулдарда сөз берейин. Абдулла Иманкулов агабыз сүйлөп койсун. Өзү эмгек сиңиргенди алгандан кийин ар бир айын алдысына чыгып көп бийликти сындабай калды. Эми бүгүн кандай сүйлөйт билбейбиз. Сөз Абдулла. Ой жана бул жерде эмне эле болуп атам? Ой бул жанагыл ар бир айдын 6-сы деген болуп аткан турбайбы? Жанагыл Рахман деген эмне баланын барын баштап атат? Ничего себе! Абдулла аке рахмат, кол чабуулар болсун. Садаган менен Эми кийинки сөз коркпой эле бодура туурай бер. Мурда көп туурай алчу эмеспиз. Депутаттарбы? Жок. Экс президент Алмазбек Атамбаевга сөз берип коела. Кандай эс алып келдиңиз? Индияга кеттиңиз эле. Индиягабы, Дубайгабы? Кичине күйүп келбей кайра саргайып келгенсиз го сиз. Эми мында да. Куда буюрса Кыргызстан оңолот. Мага шен коола. Коррупционерлердин колун балта менен чабыз. Керек болсо пласкопс менен бурайбыз. Ат тиш менен апчыйбыз. Мага ишенбесеңер, Соке досума ишенгиле. Чоң рахмат, ишенип атабыз. Эми сизге постоянно оппозиция болуп келди. Жамбыл Камчиевке сөз берип коела. Жамбыл аке, эмне дейсиз эми бул президенттин оюна? Ой, неме? О, Абдулла мени неме 7 айлык болуп төрөлгөнсүң деп неудобно кылып атат мен. Неме 7 айлыктар неме, между прочим, умный болот. Гитлер төрөлгөн, неме Чарли Чаплин төрөлгөн. Мен О, Абдулла Ленинам бар, а? О, Абдулла окшоп мен 12 ай жатып алган жокмун. Чоң рахмат. Сөздү ким эле Жанашкабы, Балашка, Жанар Акаевга сөз берип коела. Рахмат. Мен жогорку кеңеш депутаттары адилеттүүлүк үчүн, калсык үчүн биринчи айтып коеюн. Бул жерде калсык болуп жатат, адилеттүүлүк болуп жатат. Өткөн жылдары мени бирөөлөр айтышты, башка деп мысылдашты, эркелешти. Бирок анысына мен макулмун, башка саясатчымын. Бирок кээ бир тил келбегендер бакашкада болушат экен, бакажанда болушат экен. Анан кийин дагы СДПКдан чыгарышты, фракциядан чыгарышты. Анса деле макулмун, бирок мен элден эч ким чыгара алган жок. Рахмат. Чоң рахмат. Эми
ылдыйлап коюп. Жаштарга сөз берели, жаш куудуларга. Сейф бизнес кандай болот, Жакут брат? Саламатсыздарбы? Жакут Сыдыков деген мына мен болом. Мени арыксың ана сарысың дей берет экен. Мен деген ушунчалык эле арык экенби? Мен мындай карасам ыскелет дейт экен. Ана мындай минтип алсам пистолет дейт экенсиңер. Ана жанагы күмөндөр болуп Сыйбек Бешеке, Бекборбиев анан жыбы деп жүрөт го. Ошолор жана башкалар эмес, ошолор Жакут Байкуш деген. Чоң рахмат. Жалгыз кемпирдин баласы болом. Эми кийинки сөз ушул жерден абайла да, Иә. Ушул жерден абайла. Эсемеке бүгүн күлүп атам я. Эми бирок биздин концерт жабылбайт чыгар, ар бир айын 6 жабылып калабы билбейм. Жалсабы. Байка, ажообузга сөз берели, Сооронбай Шариповичка. Силер да тынчыраак угуп коңуздар. Сөз президент Сооронбай Жээнбековдо. Скоросту отуруп алайын, Мемлекетти. Көтөрүш керек. Мемлекетти көтөрүш үчүн коррупция менен күрөш керек. Коррупция менен Жылбек сен күрөшө албайсың. Мына мен күрөшөм. Күрөшүп атам, бирок кыйын болуп атат агайын туугандар. Кыйын болуп атат. Бирөөсү кырга качып атат, бирөөсү суу кечип Америкага качып кетип атышат. Бирок келип четинен байлап атабыз, корого киргизип атабыз. Кыйын болуп атат. Ким мени колдобосо айтып коем могу жерде чыгышка. Чоң рахмат. Эптеп чогулткан элди кайра чыгарып не аласың эми? Чыкпай эле көрүңүздөр азыр. Эми аягын ыр менен, Кыргыз тили жөн. кыргыз тилин баарыбыз тилди урматтайлы, сыйлайлы. Райымжан Курбанов деген агабыз бар, жана тил жөнүндө тил комиссиясында да иштейт. Ыр окуйт го, ошол аксакалга сөз берип коелу. Райымжан Курбановдо сөз. Күндөн күнгө гүлдөгөн тил, Юрий Бабков сүйлөгөн тил, Гүлзат Мамытбек тургузса да, Феликс Холов билбеген тил, жарды тилбе калайык. Жакшылыкка чакырган тил, Нурлан Мотоев бакырган тил, 5500 сом штраф төлөйм деп, Ак үйдүн алдына барып какырган тил, жарды тилбе калайык. Чоң рахмат. Белгилүү куудуларды сүйлөткөн Эсенбек Кыдыршаев. Белгилүү саясатчылар сүйлөткөн Алтынбек Ажалиев. Экоон сүйлөткөн мен Жылызбек Абдыраев. Аман болуңуздар. Жалпы жоралар